Эгерде Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек арасын калыс чечип, Баткен жерине тынчтыкты орнотуп берсе, Ташиевке улуттук баатыр наамын бериш керек. Кыргыз-тажик чек арасы чечилбей 30 жыл өттү. 4 падыша алмашып, элибиз далай кыйынчылыкты, бир топ жоготууну баштан өткөрдү. Эрнис Нурдин. Жылдызхан Жолдошова. Оор күндөрдө Баткенге Камчыбекеден башка бирөө барганын көрбөдүм. Камчыбек Ташиевди канчалык сындабайлы Баткенибиз оор күндөргө дуушар болгондо Камчыбекеден башка бирөө барганын көрбөдүм деп мындай пикирин экс-депутат Жылдызхан Жолдошова Facebook баракчасына жазды. Текстти өзгөртүүсүз беребиз. Бийликке келе электе да Баткенибизге барып жабыр тарткандар менен жолугуп, үйү күйүп кеткен эненин үйүн салып берди эле Равшан Сабиров экөө. Апрелдеги Баткен окуясында да жалгыз жүрдү. Мамлекеттик кызматкерлерден эч ким коштобосо да жанында эл уулдары Ахматбек Келдибеков жана Мелис Мырзахматовдор кошо жүрүштү. Ошондо главнокомандующий приказ бергенде тажик тараптан колдонулган куралдуу агрессияга экинчи ирет тажик тараптан баш көтөрө албагандай кылып, Ташиев татыктуу атпор берет эле. Ошондуктан Камчыбек Кыдыршаевичти кыргыздын чыгаан мекенчил уулу, адамгерчиликтүү, күчтүү инсан десек жаңылышпайбыз. Ошондой эле бийлик чек ара маселелерин дипломатиялык чеберчилик менен чечип, жыйынтыгында Баткендик мекендештерибиз тынчтыкта бакубат жашашат деген үмүтүбүз чоң. Булак Ком Чекит Пресс. Ташиев чек ара 1-Лейлек району менен чектеш аймактарда такталат. Президентибиз Садыр Жапаровдун негизги тапшырмасы ушул чек араны чечип алуу. Мындай пикирин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Ак Татыр айылындагы жолугушуу учурунда билдирди. Анын айтымында чек ара толук чечилгенден кийин Кыргызстан менен Тажикстан ынтымакта жашаш керек. Негизги тапшырма чек араны чечүү, же кыргыз тараптын же тажик тараптын тарабына чечилди деген нерсе болбойт. Чек ара чечүүдө бир жерден утулсак, башка жерден утабыз. Эч качан бир тарап жеңбейт. 1-Лейлек районундагы Кулундуу, Арка, Максат интернационал айылдарында чек ара такталат. Андан кийин бул жактын маселесин карайбыз, деди Ташиев. Булак медиа-центр Чекиткейжи. Кыргызстанда чыгарылган автобустар колдонууга берилди. Кече 29-январда Кыргызстанда чогултулган алгачкы белез жүргүнчү автобустары колдонууга чыгарылды. Маалым болгондой, автобус Европалык DAF концерни менен бирге чогулган. Колдонууга берилген автобус тууралуу толук маалымат азырынча айтыла элек. Энергетика жана өнөр жай министрлиги бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Мурдагы энергетика жана өнөр жай министринин орун басары болуп иштеген Бакыт Дегенбаев өткөн жайда жүргүнчүлөрдү ташуучу автобусту чогултуу планы тууралуу маалымат берген. Анан көзүндө автобустарды чогултуу башталарын айткан эле. Биринчи атамекендик автобус Евро 5 дизелдик кыймылдаткычында жүрөт. Ошондой эле электр менен жүрүүчү автобустарды чогултуу пландалууда. Булак Лайк Чекиткейжи. Коронавирустан 4 адам каза болду, 276 кишиден аныкталды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин 30-январдагы маалыматына караганда, Кыргызстанда вирустан бир суткада 4 киши каза болду. Пандемия башталган 2020-жылдын март айынан бери каза болгондордун расмий эсеби 2876 адамга жетти. Оору жаңы аныкталгандардын саны 276 кишини түздү. Учурда 6716 киши коронавирус менен ооруп жатат. Алардын 5242си үйүндө дарыланса, 1474-ü ооруканада, 95 адам өтө оор абалда реанимация бөлүмдөрүндө, 681 кишинин абалы оор деп бааланган. Бейтаптардын 11-нин гана абалы туруктуу. Булак Азаттык Чекит.орг. Эгер ит багып ага жакшы мамиле кылсаң, сүйлөй албаса да ал макулук адамдын сөзүн түшүнүп айткандарыңды кылат. Эч болбоду дегенде баккан кожоюнун чендили менен берилип сүйүп ак кызмат кылат. Итко эң акылдуу жандык. Атүгүл зоопаркта эшектерди да үйрөтүп тарбиялап жатышат. Бирок Эмомали менен биздин батышчыл шүмшүктөрдү такыр эле адам кыла албай койдук. Кудай булардын арагынан уруп койгон экен. Эмомали өз элин сүйсө, анда адамдар бирин-бири өлтүргөн согушка жол койбош керек эле. Ал эми биздин батышчылдар Кыргызстанда жерибизди сүйгөн болушса, эл башына оор иш түшкөн маалда бардык башка түйшүктөрдү унутушуп, бир муштумга түйүлүш керек эле. Жок дегенде күн аралатып азап тартып жаткан Баткен элине жакшы сөздөрү менен кайрат айтып турушса жарашпайбы? Эмомали таяктан кол салган убакта өзүбүздүн бузукулар бул жактан күч алышат.
өлкөнүн түштүгүндө эмне болуп жатат деген ой баштарына келбестен. Менде акыркы убакта кандайдыр бир смутное сомнение пайда болду. Азыркы бийлигибизге каршылар тажиктер менен жеңичинен сүйлөшүп алышып, атайын эле согуш чыгарып жатышкан жокпу деген. Булардан ар нерсе күтсө болот. Шамурза Бөрүкулов. Айтбекова: башчыларыбыз акылдуу, даанышман болсо. Белгилүү актриса Назира Айтбекова өлкө тууралуу ойлорун билдирди. Башчыларыбыз акылдуу, даанышман болсо эл менен биригип иш кылып, бир да тыйын ашыкча чөнтөккө салбаган, абийири менен эсептешкен адамдар болсо, системаны өзгөртүп, идеология киргизип, өрүштү көздөй багыт алса, баарыбыз бирдиктүү, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бири-бирибизди сыйлап, кадырлап, катуу айтпаган эл болсок кайым айтышканга, ушак жүргүзгөнгө такыр бошобосок. Дитибиз да барбаса, ар ким өз иши менен өсүшү менен алек болсо, бир унааны жүргүзүү үчүн ар бирибиз бирден тетикке жоопкерчиликтүү болгондой, өлкөнү да бирдиктүү алдыга сүрөп турсак, кошуналар кол салганда же оору сыркоо болгондо жокчулукта укмуш боорукерлигибиз кармап, ак көңүл болуп, топ-топко бөлүнбөй бир максатты көздөй калабыз го. Так эле ошондой бир жакшылык үчүн тынч жашоодо бириксек, коңшулар менен да укмуштуу, ынтымактуу жашасак, чек ара коюп, жер талашып, аскерлер турбай, баары ачык болсо, анан бири-бирибизге конокко келип, тойго чакырып, шатыра-шатман жашасак, жан дүйнөбүз, өзөгүбүз, дээрибиз бийик, таптаза, бекем болсо, баарыбыз жетилген адамдарга кирсек, анан баарын кечирсек, кечирим сурасак, кур намыс тебесек, бир сыйкыр болуп кетип, элдин баары бири-бирин боктогондон, уурдагандан, интригадан, аңдышмайдан, кара санагандан тажап кетип эле өзгөрүш керек. Мынтип өзүбүз да, өлкөнү да уулаган болбойт десе, гүлдөгөн жаратылыш менен жуурулган жан дүйнөбүз гүлгө оронгон убакыт келсе, кыялданып атып, кыялыман чыктым жок десең магдырап. Булак лайк жигитке ije. Эксперт: Рахмон бийлигин бекемдеш үчүн чек араны чечпейт. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кырдаал жөнөкөй кагылышуудан алда канча кооптуу экенин көргөзөт. Мындай пикирин Борбор Азия боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дубнов ортого салды. Талдоочу чырды жөнгө салууда эң негизги тоскоолдук өз максаттарын көздөгөн Рахмондун режими деп эсептерин кошумчалады. Чек арадагы көйгөй бир нече жыл атүгүл ондогон жылдан бери чечилбей келүүдө, бирок акыркы жылдары барган сайын курчуп жатат. Былтыр куралдуу жаңжалга чейин жетпедиби? Эки өлкө кырдаалды кантип жөнгө сала алышат? Менимче 27-январда Кыргыз-тажик чек арасында болгон окуя жаңжалды жөнгө салуу, демаркация жана делимитация маселесин бир жаңсыл кылууга жакындатуу мындай турсун. Тескерисинче ал иштерди алыстатты. Себеби тараптар маселени чечүүгө даяр эмес. Чек аранын эки жагында жашаган жергиликтүү эл да, жетекчилик да ага даяр эмес. Биринчи кезекте бул сөз тажик тарапка тиешелүү деп ойлойм. Көңүл бурсаңар, Кыргызстандын президенти ошол эле күнү окуяга реакциясын билдирип, үн катты. Ал эми дүйшөмбүдө өзүн хан көргөн Рахмондон же ак, же көк деген сөздү уккан жокпуз. Менимче муну жакынкы айларда абалдын, анын ичинде тажик-кыргыз чек арасынын ошол тилкесиндеги кырдаалдын ыктымал курчушу алдындагы сыноо катары бааласа болот. Кандай сыноо деп сурашыңар мүмкүн. Мендеги маалыматтарга караганда, тажик тарап соңку окуяга бир нече күн мурун даярдык көрө баштаган. Жөн гана чек ара күчтөрүн эмес, аскердик армиянын инфраструктурасын даярдаган. Мындай көрүнүш кырдаал чек арадагы жөнөкөй кагылышуудан алда канча кооптуу экенин мүнөздөйт. Бул өз кезегинде Тажикстанда таасир этүүчү бир топтор, балким күч түзүмдөрүнөн чыккан адамдар бар дегенди билдирет. Балким алар Тажикстандын өзүндө бугуп жаткан же акыркы айларда Ооганстандан тажик жергесине келүүгө үлгүргөн согушкерлердин ошол тилке аркылуу кирип келишине даярданып жаткан. Ошол топтордун талиптерге тиешеси жок. Тескерисинче алардын каршылаштары деп ойлойм. Балким ал жоочулар талиптерге каршы турган ислам мамлекети радикал тобуна же башка террордук түзүмдөргө кирген болушу мүмкүн. Талиптер аларды Ооган аймагынан сүрүп чыгып жаткан болушу ыктымал.
Мындай жагдай өзүн эл аралык терроризмдин курмандыгы катары көргөзүүгө мүмкүнчүлүк алган тажик режими үчүн ыңгайлуу. Экинчиден, Рахмон мына мен Ооганстан тараптан коркунуч жаралууда деп дайыма айтып келгенмин деп чыгат. Үчүнчүдөн, мындай абал ага лаялдуу эмес тажиктерди да айланасына консолидацияга кылууга шарт түзөт. Рахмондун ушундай каардоо керек болсо согушам деген маанайын Москванын дүйшөмбүгө курал-жарак жагынан жардам берип, саясий колдоосун көргөзүп жатканы менен түшүндүрсө болот. Ошондой сценарий ишке ашса, анда анын эпкини Кыргызстанда гана эмес, Өзбекстанга сезиши мүмкүн. Ары жактагы Кытайдын да кызыкчылыктары жабыркашы мүмкүн. Ошол өлкөлөрдүн реакциясына жем таштайбы? Албетте, мындай өнүгүү региондогу стабилдүүлүккө кооп жаратат. Кошуна өлкөлөрдүн тынчсыздануусуна алып келери айдан ачык, бирок бүгүн эч кимиси андайга жеткирбей алдын алуучу чара көрүүгө даяр эмес. Мындай абалда активдүү аракет көрүп алган жалгыз Орусия деп ойлойм, бирок азырынча андай даярдыкты байкаган жокпуз. Борбор Азия боюнча эксперт катары кырдаалдан чыгуунун кандай жолдорун көрүп жатасыз? Кандайдыр бир жолду табуу кыйын. Эң негизги тоскоолдук өз максаттарын көздөгөн Рахмондун режими деп ойлойм. Дүйшөмбү мындай саясатты Кытай, Орусия, жада калса Батыш менен жүргүзүп келатат. Ар бири менен мамиле курууда өзүнчө бир маселени пайдаланат. Орусиядан Ооганстан тараптан согушкерлердин кирип келүүсүн алдын алуу үчүн жардам сурайт. Кытайдын кулагына ошол эле чек араны бекемдөө керектигин, исламчыл экстремизм менен күрөшүү зарылдыгын куят. Орусия менен андан тышкары Талибандын коркунучуна көз салып турууну айтып ойнойт. Ал эми талиптерге каршы күрөштө ачыктан ачык эле Америка менен бирге. Рахмон Ооганстан менен чектешкен кооптуу жерде орун алган жагдайын көп жылдан бери өз кызыкчылыгында пайдаланып соодалашып жүрөт. Ошол коркунучтун аркасы менен дүйнөлүк державалардан жардамды сурап келатат. Жакынкы жылдары мен тажик-кыргыз чек ара маселесинин чечилишин көрбөй турам. Эмнеге дегенде бул жерде соодалаша турган эч нерсе жок. Ооганстан же Кыргызстан тараптан пайда болгон коркунуч астында өз калкын айланасында бириктирген сайын чек ара жаңжалын жөнгө салуу багытында кызматташууга даяр деген ыктымалдык ошончолук азаюуда. Себеби ага дайыма душмандын образы керек. Алдыдагы бийликти өткөрүү жараянында ошол душмандын образы коомду консолидация кылууда абдан пайдалуу. Булак Евразия Today чекитiro.